Салам достор. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен милдеттердин панели, иш баштоо менюсу же пуск жана билдирүү талаасын үйрөнөбүз. Милдеттердин панели жумушчу үстөлдүн эң ылдый тарабында жайгашкан. Бул жакты биз милдеттердин панели дейбиз. Дегенде эле биринчи пусктан баштайбыз. Пуск бул эмне экен? Иш баштоо менюсу деп да койсок болот. Бул жакта компьютерди кантип өчүрүп же күйгүзүп же кайра перезагрузка кылып же уктоо режимине коюп же өчүрүш үчүн бул жерде бул кнопканы басып ошол нерселерди башкарсак болот экен. Андан башка бул жакта ар кандай параметрларын өзгөртсөк болот компьютердин. Ошондой эле бул жерден бүт программаларды ачсак болот пуск аркылуу. Кийинки кнопка бизде поиск дейбиз. Издөө кнопкасы. Буну басып, мисалы ар кандай программаларды издесек болот, мисалы. Же болбосо бир документтерди издесек болот, баардыгы чыгып калат. Мисалы азыр мен бул программаны издеп аттым эле, карасам, сразу табып берди мага, мисалы. Бул жактан приложение, документ баардыгын издесек болот экен. Кийинки кнопка эмне дейт экенбиз? Представление задач дейт. Бизде кайсы программалар ачык болсо, баардыгы мындай болуп көрүнүп калат буну басканыбызда. Кайсы программаны иштеп атсак. Бул биз андан башка дагы рабочий стол 1, рабочий стол 2, 3 деп дагы башка жумушчу үстөлдөрдү түзсөк болот бул жакта. Мисалы азыр мен рабочий стол 1де турам, рабочий стол 2-ни бассам, мисалы бул жакта башка эч нерсе ачык эмес. Бул башка уже экинчи жумушчу үстөлү. Мен болсо кайра биринчи столго өтсөм, бул жакта дагы башка бул программалар да ачык турат. Мисалы ачык терезелер үчүн панель дейбиз бул жакты. Бул жерде мисалы кайсы программалар ачылып турса, ушулар баардыгы ушул жакта көрүнүп турат. Кээ бирлер мисалы булар жабык эле, бирок буларды биз бул жерге закрепить кылып койгонбуз. Ал кандай болот? Бул дагы жана шилтеме сыяктуу кыска жол десек болот. Мисалы бул программаны мен дайыма колдонгон үчүн буну закрепить кылып койгон бул жерге. Кааласак буну открепить кылсак болот. Мисалы бул мен бассак жок калды, көрдүңүздөрбү? Мен наоборот алып туруп бул камтазияны кайрадан бул и так кошулган экен, открепить. Кайра кошуп коюн, закрепить на панели задач. Буну кантип башкарып атам? Чычкандын оң тарабын бассак чыгат. Открепить же болбосо закрепить. Бул жака жармаштырып кой же чыгарып сал дейт. Кийинки жак бул жак билдирүү панели болуп саналат, билдирүү талаасы. Бул жерде аба ырайын көрсөк болот. Андан башка бул жерде бул кнопканы бассак, көп нерсени өзгөртсөк болот бул жерде. Бул жерде батарейка кетип атканын көрсөк болот. Мисалы 74% толуп калыптыр. Wi-Fi интернет кошсок болот бул жерде. Мисалы басканда ар кандай интернеттер чыгат. Алып туруп кайсынын паролун билсеңиз кошуп койсоңуз болот, мисалы. Же болбосо интернетти өчүрүп салсаңыз болот. Бул самолет режимине алып койсок болот. Андан сырткары бул жерде үндү башкаруу, динамиканы башкаруу бар. Үндү азайтып көбөйтүп, чычкандын жардамы менен азайтып көбөйтсөк болот. Бул жерде дагы Asset Not антивирус деген бар экен. Бул антивирус дайыма иштеп турган үчүн бул жерде көрүнүп турат бул немеси, программасы. Андан башка микрофон иштеп турган үчүн микрофон көрүнүп турат. Бул жерде тилди өзгөртсөк болот. Мисалы русский деп орус тилине алмаштырсак болот же английский деп. Тилди өзгөртүүнүн дагы экинчи жолу Shift алып чогуу бассак өзгөрөт. Мына көрдүңүздөрбү? Кийинкиси бул убакытты көрсөк болот. Мисалы убакыт саатты, күндү, жылды көрсөк болот календардан. Андан кийинкиси бул билдирүүлөрдү көрсөтүп турат бизге. Мисалы антивирусту жаңылатыш керек же болбосо вирус табылды деп, мисалы ушундай сыяктуу билдирүүлөр көрсөтүп турат. Андан башка мисалы бул жерде бул бар. Бул жактагы биз колдонобуз эмнеге?
мисалы программалардын баарын киргизип салыш үчүн колдонобуз. Баардык ачык болгон программаларды жана документтерди жыйнаштырып коюу үчүн колдонобуз. Буну басканда бүт үйүлүп кетет. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар.